уландысы ичинде болот. Азыр кыскача сиздерге түшүндүрмөсү болот. Анан кийин өзүнчө мына өзүн кантип өнүктүрсө болот. Сонун мастер-класс бизде атайын кабинетте уландысы болмокчу. Ким кызыкса анан кийин эчеге байланышып, ичине кирип катышканыңызга болот. Мындай эле өтөйм. Саламатсыңарбы урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Аябай жакшы иш-чара болуп атат. Иш менен камсыздоо көмөктөшүү жана миграция бөлүмүнөн келгендиги менен байланыштуу бизде айта кетпесем болбойт. Бизде кесипке багыт берүү борбору ачылган. Заманбап борбор. Ал борбор жана Германиянын иш менен камсыздоо көмөктөшүү жана миграция, иш менен камсыздоо көмөктөшүү жана кесиптик окутуу деген программанын алкагында заманбап техникалар менен жабдылган. Ал жерде 3D принтер бар, VR очкилер бар. Ошол жерге биз бүттүк эле центрге мектеп окуучуларын чакырып атабыз. Анан сырткары баардык мектептерге баруу жолу менен да кесипке багыттоо иш-чаралар болуп атат. Кесипке багыттоо деген эмне? Кесипке багыттоо деген ар бир мектеп окуучусу, ар бир адам, мейли ал кичинекей болобу, мейли чоң болобу, уникалдуу. Ар бирибиздин жашыруун жөндөм шыктарыбыз бар. Өзүбүз аңдап биле албаган. Ошол өзүбүздүн жашыруун жөндөм шыктарыбызды сыртка алып чыгуу максатында биздин методикалык инструменттердин жардамы менен, ошондой эле тесттердин жардамы менен урматтуу окуучулар, силерге ар кандай иш-чаралар болот. Анан кийин ар кимиңер бизге кайрылып, ошол иш-чаралардын көмөгү менен баары өзүңөрдүн жөндөм шыгыңарды билсеңер болот. Ошого жараша биз кеп кеңеш беребиз. Ошол баарыңарга ийгилик каалайбыз. Анан калган ичинен Рахмат. Кененирээк мынакей эчеде флешкада баардык презентациялар бар экен. Кирип өзүңүздөр үчүн жакшы пайдалуу маалымат алсаңыздар болот. Студенттер, студенттер деп койдум да. Келечектеги студенттер, окуучулар, катышуучулар угуп атасыңарбы? Баарын эле угуп атабы? Ичине биз азыр жандантабыз. Себеп дегенде баардыгыңыздар шофёрдун астына кирип качып кеттиңиздер окшойт. Белек алгысы келгендер барбы? Жөнөкөй суроодон баштайын, Азыр андан ары бизде атайын чакырылган спикерлер бар. Ага чейин бир кичине жанданып кетелик. Эгерде адамда бош убактысы болсо, кайсыл иш пайдалуураак? Соц тармактарда отуруу, жаңы көндүмдү үйрөнүү, же болбосо уйкуну кандырып уктоо. Ким жооп берет?